Бүгүн биз Кара Кече көмүр кеніндебиз. Ноябрдын 5-и министрибиз Талайбек Өмүкеевичтин тапшырмасын алайык. Ошол соц тармактарда көмүргө болгон талаптын күчөшүнө байланыштуу жана водительдердин арасында ар кандай келишпестиктерди жеринен көрүп кетели деп келдик инспектировать этип. Жалпысынан Кара Кече көмүр кенинде буга чейин да келип байма-бай келип кетип жүргөнбүз. Жалпысынан көмүр бар, казылган көмүр бар, даярдык бар, кышка даярбыз. План боюнча 1 миллион 150 миң тонна көмүр казыш керек болсо, бүгүнкү күндө уже 900 миңге жакын көмүрдү казып, керектөөчүлөргө саттык. ТЭЦке дагы өзүнчө запасыбыз бар. ТЭЦтин Бишкек шаарынын ТЭЦинде дагы жетиштүү көмүр бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул көмүргө болгон талап сууктун түшүшүнө байланыштуу тез өсүп кетти. 1-1,5 жуманын тегерегинде ушундай учурлар катталат. 1 жуманын ичинде бул ситуациядан чыгып, элди толугу менен көмүр менен камсыздап, тартыштыктан чыгып кетебиз убактылуу мүчүлүштүктөн.